Бүгүн 19 май күнү Талас облусунда өтүп жаткан республикалык команда штабтык машыгуусуна Талас электр тармактары ишканасы активдүү катышты. Товардык материалдык баалуулуктарыңар кандай? Товардык материалдык баалуулуктар учурда бизде бул өзүбүздүн штабта бардык авариялык запастар, материалдар, күйүүчү майлар бардыгын ушул жерге алып келип биз дайындап койдук. Террорго учураган аймактардагы жарандардан түшкөн ар кандай телефон аркылуу ар кандай маалыматтар менен келген информацияларды өзүбүз компьютерге регистрация кылып, өзүбүздүн диспетчерлик пункттарга жиберебиз. Кырсык катталган аймактан эвакуацияланган калкты жайгаштыруу үчүн Талас шаарынын аймагында Талаш шаарчасы курулуп, электр энергиясы менен камсыз кылынды. Машыгуунун жүрүшүндө ишкана кызматкерлери тарабынан жер титирөөнүн кесепетинен жараксыз абалга келген электр мамычасы алмаштырылып, аба чубалгылары тартылды. Өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурда жабыркаган аймактарда көбүнчө ушул жанагы больницалар, жанагы медпункттар, ошолордун бардыгын биз электр энергия менен биринчи ирет камсыздап беришибиз керек. Ошолорго биз генераторлорду көбүнчө колдонобуз. Азыр бүгүнкү учурда машыгууга биз 30 генератор дайындадык. Командалык машыгуунун соңунда Талас шаардык электр тармактары ишканасы республикалык команда штабтык машыгууга кошкон салымы үчүн өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевдин ыраазычылык каты менен сыйланды.